Урматтуу ага эжелерибиз, гезит окуу үчүн почтадан жумалап күтүшкөн болсо, азыр урматтуу телегөрүүчү, сиз экран алдында отуруп эле маалымат булактарыны бөлүшүп же алсаңыз болот. Бул нерседе албетте сизге интернет жардам берет. Албетте убакыт үнөмдөө үчүн интернетти, башкача айтканда медианы туура колдонуу бул жакшы. А бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мына ушул медиа сабаттуулуктун жоктугунан уламбы, коомдо такталбаган маалыматтардын таралуусунан улам, ар кандай пикирлер, конфликттер жаралууда. Өзгөчө бул маселе окуучулар арасында курчуп баратат деп айтсак жаңылышпайбыз. Бүгүн биз сиздер менен ЛТР Илим жана Билим каналында биринчи бол ток-шоусунда дал мына ушул теманын алкагында сүйлөшмөкчүбүз. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуп, бизден алыстабаңыздар. 21 кылым техниканын доору адам жашоосуна олуттуу өзгөртүү киргизе алды. Азыр дүйнөнү интернетсиз элестетүү мүмкүн эмес. Ал маалымат алуу жана таркатуунун ыкчам, тез булагы гана болуп саналбастан, турмуш зарылчылыгы катары каралып калганы рас. Интернет булактарына жарыяланган маалыматтар өтө тездик менен тарайт жана ар бир интернет колдонуучу өз маалыматы менен каалаганда бөлүшүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле кезде элди бөлүп жарууга, радикалдык маанайдагы кабарларды жайылтууда жана башка терс таасир этүүчү же бат таралып кетүүчү жаңылыктар коомго залакасын тийгизбей койбойт. Мындай учурда этияттана жүргөнүңүз оң болот. Интернеттеги маалыматтардын пайдалуусун жана чындыкка жакын маалыматтарды кабыл алуу бардык колдонуучулар биле беришпейт. Чындыкка кошпогон мындай маалыматтар өзгөчө өспүрүмдөрдүн, жалпы эле жаштардын психологиясына өтө чоң терс таасирин тийгизерин адистер эскертет. Анткени ар кайсы булактарда балдарды жеңил жашоого үндөгөн тамеки, алкоголдук ичимдиктер, зордук зомбулук тууралуу маалыматтар такай жарыяланып турат. Интернет булактарынан мектеп окуучулары студенттер үчүн берилген сабактан сырткаркы аткаруучу иши жана үй тапшырмаларынын айрым даяр жоопторунда табууга болот. Мындай маалыматтар балдарды жалкоолукка үйрөтүп, ките окууга болгон кызыгуусун жоготору бышык. Ошондуктан ар бир интернет колдонуучу өзүнө пайда келтирген маалыматтарды гана иргеп пайдалануусу зыянсыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, аудитория, алгач эле көрсөтүүбүздү баштаардан мурда биздин студиябызга келген эксперттер менен таанышып алсак, андан соң маегибизди алга карай улантабыз. Шаарыбыздагы 27 орто мектептин информатика мугалими Мирлан Нарматалиев агай. Олимп мектеп гимназиясынын информатика мугалими Нулифар Маликова. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын окуу усулду канасынын жетекчиси Тынчтыкбек Досмуратов агайыбыз. Жана ошондой эле номер 5 Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектеп гимназиясынын информатика мугалими Элизада Кочкорбай кызы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эскерте кетели, сиздер Илим жана Билим каналында биринчи бол ток-шоусун көрүп жатасыздар. Алгач эле ага эжекеле, сиздерге мына ушундай суроо менен кайрылгым келип турат. Бүгүнкү мына ушул заманда 21 кылымда интернет, башкача айтканда медиа, социалдык тармактар аябагандай өнүгүп, дээрлик ушул кичинекей балдардан баштап улуу муундарга чейин активдүү колдонуп келишет да. Бирок мына ушул мектептерде ушул заман талабына жараша окуучулардын медиа сабаттуулугун арттыруу үчүн кандай иш-чараларды алып барасыздар, же болбосо кандай тартиптер киргизилген? Агай, сиз айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Номер 27 орто мектептин мугалимимин. Медиа сабаттуулук боюнча бизде ачык сааттар каралган. Мугалимдер үчүн өзүнчө семинарлар, окуучулар үчүн бир сыйра сабактар болуп өттү. Бул былтыр сентябрдын башында атайын медиа сабаттуулук боюнча берилгенде биз мектепте биринчи команданы түзгөнбүз. Биринчи команданы түзүп, андан кийин ол менен медиа сабаттуулук боюнча түзгө эле иштерди алып барып окуучуларга кеңирээк таркатканга аракет кылдык. Кудай кааласа быйыл жаңы жылдан баштап
экинчи команданы түзүп ошолор боюнча иш алып баратабыз азыр. Окуучуларга жеткизүү ар бир сабак учурунда кичине колдонсок жеткизиш боюнча анан атайын аларга жумасына бир жолу топтоп туруп курстук иретте салып атабыз. Мына ушул жерде окуучуларга достор силерге кайрылгым келип турат. Негизи силер мына ушул социалдык тармактарды активдүү колдоносуңар, чынбы? Мисалы үчүн күнүбүздүн дээрлик жарымдан көбү интернетке кирүү, социалдык тармактарда отуруу менен кетет. Өзүңөр мына ушул интернеттен алган маалыматтарга ишенесиңерби? Оюңар менен бөлүшүп кетсеңер. Ооба, бардык немелерде интернет тармактардан келген немелерге биринчи болуп текшерип көрөбүз, каяктан келди, ал неме илажы барынча неме суруштуруп көрөбүз. Мисалы үчүн азыр WhatsApp'тан ар кандай немелер келип атат. Ошолорду бардыгы эле чын чыкпайт. Бирок текшерип көрсөк, айрымдарга ишенебиз. Ооба. Мисалы үчүн өзүңөр текшерип көрөбүз деп жатасыңар. Кантип текшересиңер ошол маалыматтын канчалык деңгээлде чындыгыны? Балки мектепте кандайдыр бир окутушабы, силерге үйрөтүшөбү, ошол маалыматтын интернеттен алынган маалыматыңардын чындык экенине кантип ишенесиңер, кантип аныктайсыңар? Өзүңөрдүн пикирлериңер барбы? Интернеттен алганда, WhatsApp'тан келеби, Facebook'танбы, Instagram'данбы келгенде, мисалы үчүн, же болбосо, мисалы, интернетке кирип, мисалы, кызыктуу бир маалыматты окуп калдыңар дейли. Ошол маалыматтын чындык экенин текшерип көрөбүз деп өзүңөр айтып жатасыңар, мисалы үчүн. Кантип текшересиңер? Оюңар менен айтсаңар, кантип? Бул жерде деги эле медиа сабаттуулук деген бул маалыматты туура кабыл алуу, аны анализдөө жана ар тараптан карап көрүү керек да. То есть посмотреть с каждой точки зрения. Анан интернеттен, особенно социальный тармактарда ар кандай фейк деп коет, фальшивый жаңылыктар болуп калат. Жана ошол жаңылыктарга ишене бербестен, биринчиден аны тастыктоо үчүн балким Google'данбы же Яндекс деген социалдык тармактарда бар, алардан тактап көрүп жана же болбосо билген тааныштардан сурап көрүү, аларды факт тармагында карап көрсөк болот. Негизи ушул интернеттен маалымат алууда, мисалы, көбүнчө интернеттен эмне максатта пайдаланасыңар? Мисалы үчүн маалымат алууда кандай маалыматтарды аласыңар? Негизи кандай маалыматтар менен камсыз болуу үчүн интернетке киресиңер? Биз мектеп окуучусубуз, анан ошол мектеп окуучусу болгондуктан анда биз көбүнчө сабактарды кароодо деле биз көбүнчө интернетти пайдаланабыз да. Анан ошодон канчалык чындыкка жакын болгон нерсени тандап туруп, анан ошону жазабыз да. Интернетке деле мындай жөн жайынан киргизбейт да, кандайдыр бир маалымат так боло турган болсо ошону киргизет. Мисалы үчүн ошол маалымат так болсо киргизет деп жатасыңар, бирок бул жакта мисалы өзүңөр досуңар эле айтып өттү, фейктер мисалы үчүн жалган маалыматтар дагы болот да. Демек мисалы үчүн биз азыр интернетте биздин теле көрүүчүбүз деле мисалы үчүн силер деле олтуруп өзүңөрдүн алган маалыматыңарды же өзүңөрдө бир жерде окуган маалыматты бирок такталбаган маалыматтарды киргизип кое бересиңер да. Мисалы үчүн биз сыяктуу ушул окуучулар аны окуп, ага ишенип, аны колдонушубуз мүмкүн күнүмдүк турмуштачы. Мына ушундан улам ар кандай конфликттер болот. Ошол интернетке көп киргендиктен ага көз карандылык болуп калат да. Негизи ошол интернетти пайдаланууда силер күнүңөрдүн канча убактысын бөлөсүңөр? Мисалы, ар бириңер айтып көрсөңөр, күнүнө канча саат интернетте отурасыңар? Интернет, социалдык тармактарды кошкондо. Инстаграмга анча деле кире бербейм. Анткени лентаны монтип ачкычаң эле 1 саат өтүп кетет да, кызыгып кетесиң. Жана ошондой эле медиа сабаттуулукта пузырь деп коет. Бул силер, например, запроска жазган информация силерге ошолго окшош маалыматтар келип турат да. Ан үчүн биз запроска жазып атканда өзүбүзгө пайдалуу жана керектүүнү гана жазышыбыз керек. Жок, бул жерде сурайм, мисалы үчүн убактыңарды канча кетиресиңер? Бир күндө канча жолу интернетке киресиңер? 2 саат. Биз мектепте атайын запрос кылабыз да. Мындай Сурамжылоо жүргүзүп, сурамжылоо болгон атайын бир кагаз бар. Канча убакыт колдонот, анан ар бир окуучуга, мугалимдерге деле берилген кагаз. Канчалык медиага, медиа деп жөн интернет эле айтпайбыз да. Медиа деп азыр телевизордо айтабыз, жаңылыктарды, газета, журналдарда медиа кирип калган да, ортомчу катары болупчу. Анан ошону бөлүп бергенибизде көбүнүкү эми бир 11% же болбосо 20%ке жетпеген адамдар бул дайым онлайнда жүргөндөр да, алар сөз интернет менен колдонгондор. Анан где-то бир 30%ке жетпегендери күнүнө 3 саат, 4 саат онлайн режимде калгандарын убагында өздөрүн өчүрүп, эконом кылып. Анан бир аз эле адам да, ошо күнүнө бир 1 саат эле кире тургандар аз да. 1 эле саат киргендер где-то бир 3-4% болгон да, анан калгандары
дээрлик Дээрлик онлайн ошо. болуп отурушат интернетте. Негизи бул нерсени айтканыңыздын себеби анткени мына ушул өнүккөн заманда өзгөчө интернеттин доорунда ушул акыркы мезгилдерде окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча аддикция деген оору пайда болуп турду да. Бул ошол интернетке болгон көз карандылык болуп калат экен да. Балдар көз каранды болуп, бул нерсе алардын сырткы чөйрө менен виртуалдык дүйнөгө берилип кетип, ошол сырткы чөйрө менен байланышы жок болуп, ошондон улам интернетке байланып, аны менен гана жашап калып, мына ошол нерседен балдар психологиялык жактан ооруп жатышат экен да. Бул нерсени ушул суроо жаралат, ушул балдардын интернеттен улам аларга көз каранды болуп, интернетке же болбосо туура эмес маалыматтарды алып, алардын ушул коопсуздугуну, маалыматтык жактан коопсуздуктарыны көзөмөлгө алуу үчүн сиздер кандай иш-чараларды өткөрөсүздөр же кандай багыттарды берип көрсөтүп келесиздер? Бул бир тараптуу эле алсак болбойт. Мугалимдер эле бир ошо менен кыскарта албайт да. Буну негизинен ата-эне ham өтө күчтүү караш керек да. Ар бир окуучунун ата-энеси болсо ошо үйдө ошонун чоңдору ошону контроль кылыш керек. Чтобы ошол тарапка бала өтүп кетпеш үчүн. Азыр эми жаш балдар эмне болуп атат? Жалаң эле онлайн оюндарга кирип кетишет да. Онлайн оюнга киргени ошол сиз айткан эмне деген оору дедиңиз? Аддикция деген ооруну алып келет болуш керек. Бакада жеке кошумчаласын. Интернетти колдонууда балдар бир канча топко бөлүнөт өзүчө. Бириси кызыгуусу артып, же кандайдыр бир теманы кызыгуу менен кароосу. Бирөөлөрү бир гана билим алуу максатында колдонулат. Бириси болсо ал жактан интернетти оюн катары көрөт. Ал жактан мындай айтканда оюндарга гана кирет дегенди билдирет. Дагы бирөөлөр бар, алар булар баягы соцсеттердеги пост жарыялоону жакшы кылат, жакшы жасайт. Кээ бирлери фейк жаңылыктарды жакшы жасайт. Ушуга окшогон болуп бөлүнүп кетишет да. Бул жерде ошолордун баарысын бириктирип, мындай айтканда, ал баланын өзүнөн болуп калат да, кандай маалыматты алуусу. Ал балдардын топко бөлүнөт, бирок баланын өзүнө керектүү катары оюнду ала турган болсо, ал бала ошону гана аны башка менен кысташ болбойт деген да. Анан бул жерде чындыгында чектөөнү азыр кароо боюнча биз мектепте мисалы үчүн чектеп кое алабыз. Бир аз убакытка мисалы үчүн информатика сабагында керектүү маалымат алыш үчүн же башка үчүн колдонгон менен калган сабактардан мындай айтканда телефонду өчүрүү болот. Бизден чектеп кое алабыз. Бирок анын мектептен кийинки жашоосун биз чектеп кое албайбыз. Телефонду тартып ала албайбыз. Ал жагына уже мындай ата-энелерибиз да, албетте агай айтканда ата-энелерибиз да киришиш керек сөзсүз түрдө. Кечинде дагы чектеп, эс алууга дагы бир аз. Бул биздин ата-энебиз бар экен. Эжеке, ошо ата-эне катары өзүңүздүн пикириңизди айтып өтсөңүз. Эми бул темаңар аябай жакты. Муну уюштурган кимге болсо да рахмат. Себеби акыркы мезгилдерде балдар каяктарга кетип жатат. Интернет клубтарында ата-энелер, соцпедагог, класс жетекчи текшере берип чарчайбыз. Кээде ошол клубта да жатып калган фактылар бар. Ошону жоюш үчүн баягы баланы, бул биринчи эле жагы, ушундай нерселерге катыштырып, балдардын психологиясын өзгөртүп, сезимин агартып, мындай караганда, бул жагынан деле бул кызым айткандай илим алып, бул багытка кетсем болот экен деген пикирлерди жаратыш керек. Экинчиден, баланын ден соолугуна аябай зыян. Азыр билесиңерби, бүт эле ушуга түшүп кетип, телефондор балдардын кабыл алуусун да начарлатат, убактысын да алат, ата-энеге болгон мээримдүүлүк психологиясын да жоготот. Ошондуктан мен ушул жерде айтар нерсем, бул берүүңөргө көбүрөөк ата-энелерди катыштырыш керек. Рас мугалимдер берди сабагын, үйрөттү, сабаттуу кылды, кайсы кантип сүйлөшүштү үйрөтүп койду. Үйгө барганда ата-энечи аны бир контролдоп койбой, эртеден кечке ушул жерде отуруп калса, анда баланын ден соолугу эмне болот? Ушуга көп кирип кеткен бала биринчиден оорукчан болот, экинчиден сабактан начар болот, үчүнчүдөн башка коом менен аралашпай эле өзүнчө жан дүйнө менен жашап калат. Мындай окуучуну да көргөнбүз. Жашоодо жашай берсең көптү көрөт экенбиз. Ошондуктан мындай окуучулардан сактаныш үчүн кичине этият кылып, мындай нерсени көбүрөөк уюштургула, ийгилик каалайм. Мына үстүбүздөгү жылды региондорду өнүктүрүү, санааттештирүү жылы деп белгиленди, жарыяланды. Анан эми барган сайын алдыга өнүгүүлөр болуп туруш керек, өсүүлөр. Азыр эми заман талабы ошондой.
баягы философияда деле өзүнүн категориялары бар го, карама каршысы өнүгүү болбойт деп. Ар бир нерсенин ак анан кара жактары бар да. Азыр мына медиа сабаттуулук боюнча дагы интернеттерди пайдаланууда балдар муну дагы баягы сабактардан изденип, жаңы методдор менен, жаңыча изденүү менен бул жакшы жактар бар. Анан кээ бир деле балдар бар да, эми тетири нерселерди, тескери нерселерди көрүп, коомго терс таасирлерди мындай пайдаланса болот деген тетир түшүнүккө кетип калган балдар да болот да. Ошон үчүн бул жерде биз баягы өзүбүздүн укугубузду жакшы билип кеттик дагы милдетибизди билбей калып атабыз да. Биз кээде балдарды мугалимдерден күнөө издейбиз. Биз ар бир баланы үйдөн жакшы тарбиялашыбыз керек, биринчи очередь ата-эне. Анан ошол келген балдарды дагы үйдө контролдоп, бош убакытка калтырбай, сабактарын окугандан кийин интернетке деле ошо кирсе 1 саат, 2 саат ошо керектүү материалдарын алып, андан сырткары спорт жана башка нерселер менен да тарбиялашыбыз керек да. Рахмат агай чоң. Мына ушул жерде биз эжеке агай айтып өткөндөй, балдардын медиа сабаттуулугун өстүрүү үчүн бир гана мугалимдин же болбосо ата-эненин аракети жетишсиз. Мисалы үчүн буга баарыбыз биргеликте аракет кылышыбыз керек экен да. Тынчтык агай айтып өтсөңүз, ушул билим башкармалыгы тарабынан ушул балдардын, өспүрүмдөрдүн медиа сабаттуулугун өстүрүү боюнча кандайдыр бир иш-чаралар, долбоорлор балким иштетилип жаткандыр. Балким мектепке кандайдыр бир кошумчаларды киргизүү иштери болуп жатат. Ушул боюнча айтып өтсөңүз оюңузду. Рахмат. Биз бул боюнча эми негизи бул медиа сабаттуулуктан мурда биз 2-3 жыл мурда мобилдик сабаттуулук, анан компьютердик сабаттуулук боюнча деле толтура бир иш-чараларыбыз болуп келген. Семинар, тренингтер уюштурулуп, андан сырткары мына мектептик медиа борборлорду уюштуруу боюнча дагы тийиштүү фонддор менен иш алып барганбыз. Анан быйыл окуу жылынын башталышында 2018 жылдын сентябрынан тарта биз медиа сабаттуулук деп мына ушул түшүнүк негизи Кыргызстанга 2000 канчанчы жылдары келсе, биздин билим берүү тармагына бул түшүнүктүн киргенине аз эле болду да. Ошондуктан биз атайын мектептерде бир аз ушул медиадан буга чейин да кабары бар, бирок ошону андан ары өнүктүрүп кетүүчү мугалимдерди байкап туруп, атайын биринчи тобун түзгөнбүз дагы. Баягы тиешелүү фонддордун жардамында семинар, тренингтерди уюштурдук. Аны менен катар мектептик медиа борборлорду түзүү боюнча атайын буйрук чыгарып, бардык мектепте азыр дээрлик медиа борборлор уюштурулган. Бирок ага чейин эле өзүнүн демилгеси менен уюштурган мектептер да көп эле болгон бизде. Азыркы учурда эми мектептерде мугалимдер өзүңөр билгендей сөзсүз түрдө бул медиа менен иштөөгө туура келет. Себеби кээ бир окуучулар медианы абдан өздөштүрүп, интернеттеги жаңылыкты алып, аны пайдалануу боюнча айрым мугалимдерден ат жабым алды да өтүп кеткени да бул ачуу чындык да. Ошондуктан биз биринчи иретте окуучулардан мурда дагы биз мугалимдерди окутушубуз керек. Бул боюнча компьютердик сабаттуулук боюнча көп эле окуган. Эми азыр мына ушул компьютердин жардамы менен, телефондун жардамы менен алган маалыматтын сабагына туура пайдалануу жана интернетти туура пайдалануу боюнча окуучуларга дагы нускама берүүсү боюнча тийиштүү методикалар менен иштеп атабыз. Анан быйыл мына жогоруда атын айтып кеткендей, региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп аталганы дагы бул аябай жакшы бир келечекти көрө билгендик менен жарыяланып тур да бул жыл. Ата-энелерге суроо бергим келип турат. Мисалы үчүн мугалимдер тарабынан да көзөмөлдөө болуп, ошол эле мезгилде окуучулардын өзүнө дагы байланыштуу. Бирок баланын өсүп жетилүүсүндө мисалы бала бул актай кагаз, ага эмнени жазса ошону окуйбуз. Анын сыңарында мына ушу баланын ар бир баскан турганына, тарбиясына ал коо менен кантип байланышып жатат, жада калса мына ушул эле интернетти ал кандай пайдаланып жатат. Аны ата-эне сөзсүз көзөмөлдөп, өзүнүн көзөмөлүнө алып, эрежелерине киргизе, балким өзү ушул ата-эне такай көзөмөлдөш керек да. Ата-эне катары сиздер үйүңүздөрдө балдарыңыздарды кантип тарбиялайсыздар ушул интернетти колдонуу боюнча? Аларды мындай контролдоп, карап турасыздарбы? Дайыма байкайм, балдар аябай интернетке азыр терең кирип кетип атат. Ошол жерде байкаганым, ушул балдар өзүнө байланыштуу болот экен да. Кээ бир балдар өзүнө ылайык нерсени алат экен. Мисалы, мен мисал келтире турган болсом, кээ бир окуучулар өздөрү ошол жанагы блогерлер менен байланышып, алар эмнеге баягы багыт бере тургандарын билип туруп, ошол китептерди окуп, ошол китептин таасиринде өздөрү өзгөрүп, өздөрүнө жанагындай иш аракеттерди, пландарды түзүп өзгөргөн окуучуларды дагы көрдүм да.
ошолордон үлгү алган окуучулар дагы бар абдан көп. Анан ошол интернеттин туура пайдаланып, туура жактарын пайдаланган окуучулар дагы бар. Үйдө сөзсүз ата энелер аны көзөмөлгө алыш керек. Кээде чексиз отуруп, аябай баштары ооруп, саакка келбей калган учурлар болот. Биз дагы байланышсак, жанагы WhatsApp'та түнү менен футбол көргөн учурлар болот, байланышат. Анан биз дагы ата энелер менен байланышып, дайыма көзөмөлдөгүлө, телефондорун өчүргүлө деп дайыма кеңештерибизди ата энелер менен биргеликте жүргүзөбүз дайыма. Мисалы үчүн сиз өзүңүздү ата эне катары, мисалы балаңыздын интернетке кирүүсүн кантип көзөмөлдөйсүз? Ар бир үйдө эле азыр Wi-Fi бар. Дайыма аракет кылабыз көзөмөлдөп турганга. Менин кызым ошол айтты да, жакында бир китеп окудум. Ошол китепте кантип убакытты пайдаланышты мен үйрөндүм деди. Андан кийин өзү убакытты бөлүштүрүп коюптур. Саат 5-те туруп, андан кийин сабактарды кайталап, анан кийин телефонду такыр кармабаганга үйрөндүм деп өзү айтты да. Анан мен ошону дагы башка окуучуларга дагы мисал келтирип айтып берди. Класстык саатка чакырып, аны айтып берди да. Анан ойлоп көрдүм, окуучулардын өзүнө байланыштуу экен ошол ар бир убакытты туура пайдалануучу. Достор, силер айтсаңар, мына биздин ата энебиз айтып өттү азыр, ар бир окуучу ошол демек өзүнө өзү контролдоп, ошол убакытты туура пайдаланып, интернетти, медиаларды, ошо социалдык тармактарды өзүнүн керектүүлүгүнө жараша колдонсо болот экен депчи. Силердин пикириңер кандай? Азыр мына ушул окуучулардын, өзгөчө жаштардын интернетке байланышы, ошол медиа сабатсыздыгы эмнеден улам келип жатат? Бул ата эне чын айтат, бардыгы окуучунун өзүнүн мисалы ар бир окуучу менин оюмча саат бөлүштүрүп алыш керек. Мен интернетти мынча саат же 15 же жарым саат колдономун. Эртең менен саат мынчада туруп, бет колумду жууп, сабактарымды кайталам деп туура айтты. Сиздин кызыңыз азамат экен, чындыгындачы интернетти азыраак колдонууга аракет кылат. Бирок биз деле ошол убакта биз деле интернетти аз колдонууга аракет кылабыз. Мисалы, мен күнүнө чындыгында 1 саат же 2 сааттай убакыт кетет. Бул деле көп убакыт. Бул ар бир окуучу, ар бир ата эне бардыгы эле интернетти азыраак колдонуш керек жана азыраак колдонууга аракет кылыш керек, менин оюмча. Мен ойлойм, ар бир адам биринчи ар нерсени эмне болбосун өзүнөн башташ керек. Ата эне өзү телефон колдонот, өзү социальный тармактарга кирет. Биринчи өзүн тыйсын, анан баласын тыйсын. Баланы интернеттен телефон бербей коюу бул тыя албайсың по-любому. Ар бир баланычы, по-любому алар колдоно берет. Канча айтсаң дагычы, андан көрө аларга какой-то семинар же тренингтерди өтүп, туура маалымат берип, интернетти туура багытта колдонуу керек экенин айтып, жана аларга кесепеттерин айтсаң, балдарга мындай более түшүнүктүүрөөк болот да. Рахмат. Ооба, чынында мына ушул баланы тарбиялайм десең, алгач баланы эмес, өзүңдөн тарбияны баштагын деп айтышат да. Анда мына ушул бүгүнкү темабыздын алкагында бүгүн биз медиа сабаттуулук боюнча сүйлөштүк. Өздөрүңүздүн ушул пикирлериңизди айтып өтсөңүздөр, канткенде биз ушул толук кандуу медиа сабаттуулукка жете алабыз? Азыр бардык жаштар, балдар, окуучулар социалдык тармактарда көп убакыт өткөргөнү себептүү медиа бурчтар мектептерде ачылды. Сентябрь айынан баштап биз бир канча иш чаралар өткөрдүк, семинарлар өткөрдүк. Ошо бардык проблемаларды, бардык көйгөйлөрдү, мектепте болуп жаткан иш чараларды бардыгын ошо медиа бурчтарда көрсөтүп, бардык информация, керектүү информацияларды ата энелерге, окуучуларга жеткиришти билсек, ошо медиа сабаттуулукка өз немебизди кошкон болобуз, салымыбызды кошкон болобуз. Жаштар дагы азыр көп убакыт интернетте социалдык тармактарды өткөргөнү себебинен ошо бардык информацияны медиа бурчтар, социалдык тармактар аркылуу жеткиргенибиз, ата энелерге жеткиргенибиз оңой, ыңгайлуу деп ойлойм. Рахмат чоң. Агай, сиз айтып өтсөңүз, канткенде медиа сабаттуулукту толук кандуу өркүндөтүп окуучуларга жеткире алабыз? Биринчи очередь
балдарга биринчи орунда жөн алыш керек да. Сынчыл ой менен ой жүгүртүүнү үйрөтүшүбүз керек. Кандай маалымат албасын, не окубасын, оны өзүнүн башында бир сыйра круг кылып, айландырып көрө турганды үйрөтүшүбүз керек да. Мындай кылып ойлонуп көр, бул жол менен карап көр. Жөн эле кээ биринде биз мындай окуйбуз, сразу эле кабыл алып коебуз да. Жээнбеков Алматыга учуп кетиптир деп койсо, Жээнбеков Алматыга учуп кетиптир деп. Аны мындай кичине карап, чындыгында ошол барбы? Президентибиздин атайын өзүнүн сайты бар. Сайтына кирсе, анын программасы бар. Бир азыр кыска мүнөттө гана жанагы кирсе болот, сайттарга кирсе болот. Шайт көрүп туруп, мындай нерсе жок экен деп, өзүнө сынчыл ой менен ой жүгүрткөн окуучу аны интернеттен туура маалымат кабыл алат. Демек, маалыматтарды алууда анын чындыкка жакын экенин бир гана маалымат булагы эмес, бир канча маалымат булактар менен текшерүү. Тынчтык агай, сиз ушул боюнча өзүңүздүн пикириңизди, сунуштарыңызды айтып өтсөңүз. Рахмат, мен дагы жогорудагы агай эжелердин, окуучу достордун айткан сөзүнө жалпы жонунан кошулам. Негизинен биз медиа сабаттуулук түшүнүгүн ачык сабактарда, тарбиялык сабаттарда кошумча окуучуларга жеткиргиле, ата энелердин чогулушунда атайын өзүнчө тема койгула деп биз тапшырма берип атабыз. Эми ар бир мугалим бул маалыматтын чын төгүнүн өздөштүрүш керек. Анда мугалимге, окуучуларга да туура жеткириш керек. Бул боюнча баягы берилип жаткан нускамалар бардыгы максаттуу пайдаланылса, демек биз толук кандуу медиа сабаттуу боло алабыз. Элзада эжеке, сиз өзүңүздүн сунуштарыңыз барбы мына ушул медиа сабаттуулукту өстүрүү боюнча? Бул жерде туура айтат, ата энелердин дагы өзүнөн башталсын дегени. Менин оюмча, мына бизге Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурулган жана массалык маалыматтарды колдоо борбору тарабынан уюштурулган биринчи группа деп биз түзүлгөнбүз. Ошолор азырда кеңейтилип бардык мектептерге таркатылды. Эми ошолор ар бириси мектепте ата энелер үчүн дагы уюштурушу зарыл экен. Себеби бизде мына ата энелер дагы көп социалдык сеттерде отурат. Туура азыр маалыматтарды карасак, WhatsApp аркылуу келген маалыматтардын кээ бириси барысы эле жалган, бирок аны жибере беришет. Мисал үчүн, Билайн жылына 4 жолу туулган күнү болбойт. Мисал үчүн. Аны карашпайт, ата эне өзү ой жүгүртүүсүн анализдөөсү жок да, ошо ата эне эмес, адамдардын өзүчү. Себеби бир жылда 4 жолу деле Билайн туулган күнү ушуну жибере турган болсоң, мындай болот десе, болбойт. Аны анализдеп көрүү керек. Жылына 4 жолу болбойт, мисал үчүн. Ошон үчүн биз Кудай кааласа мектептерде дагы шаардык башкармалык тараптан уруксат боло турган болсо, мектептерге дагы ата энелер үчүн атайын семинарларды уюштурганга, жайылтканга аракет кылабыз. Рахмат барыңыздарга. Бул жактан биздин досторубуздан бирден пикирлериңерди уксак, канткенде биз ушул өспүрүмдөрдүн медиа сабаттуулугун өстүрө алабыз? Мына ушул боюнча жыйынтыктоочу сөзүңөрдү айтып өтсөңөр. Өзүбүздүн медиа сабаттуулук боюнча болсо, өз алим мектеп гимназиясынан болом. Анан жана өтүп турган жаңы турмушун өткөн жана болуп турган турмуш болуп турган семинарлар же конкурспу же баягы таймаштар болсо, ошолор биз өзүбүз тартып жана киргизебиз. Кандайдыр бир интеллектуалдык программалардын негизинде? Ооба. Жана олорду монтаждап, олорду тартканыбыз менен бирок жакшына киргизиш үчүн көптөгөн иштер кылыш керек да. Бул медиа сабаттуулукту күчөтүү үчүн биз ачык сабактарды ушундай семинарларды өткөзсөк окуучулар арасында, алар туура пайдаланууну үйрөнөт да. Биринчи ошо кантип колдонууну, башкы информацияны кичинеден бөлүп берсең түшүнөт. Ошентип биз эжекелер класстык сабак өтүп, ошо жөнүндө, ошол темага кичинеден маалымат бөлүшсө, ошо медиа сабаттуулук күчөйт деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, аудитория, агай эжекелер, бүгүн биз сиздер менен медиа сабаттуулук, башкача айтканда, өзгөчө ушул мектеп окуучуларынын интернетте жана интернеттен алынган маалыматтарды туура колдонуусу боюнча пикир алышып, өзүбүздүн оюбузду ортого салдык. Барыңыздарга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Дайыма сабаттуу болгонго, ар тараптуу сабаттуу болгонго умтулалы. Сабаттуулук бул бир гана биздин интеллектуалдык деңгээлибиз эмес, бул бүгүнкү биздин өнүккөн заманыбызда коопсуздук тагын болуп саналат. Андыктан кийинки жумада дал ушул ток-шоудо биринчи болду саламдашканча амандыкта жолугалы.